Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар. 15-августка алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжамал Амирова тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Жетим тоо боюнча блогерге кылмыш иши козголду. Ысык көлгө чөккөн 4 жашар кызды издөө токтотулду. Ал 24 күн изделди. Баткенде жапайы кара куурайды жок кылуу иш-чаралары жүрүүдө. Зардалы айылына интернет жетти. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Жетим тоо боюнча блогерге кылмыш иши козголду. Политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшеналиев Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына чакырылып, Фейсбукка тараткан Абдил Сегизбаевдин маалыматы боюнча жооп берди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Аталган видео 2 жыл мурдагы шайлоолорго байланыштуу экендиги аныкталды. Политузник баракчасындагы жарыяланган эски видео кээ бир активисттердин жана башка адамдардын жалган жана так эмес маалыматтары таратуучулардын кызыкчылыгы, ошондой эле жетим тоо кенинин айланасындагы абалды курчутуу максатында коомдук ой пикирди атайлап манипуляциялоого багытталгандыгы байкалат деп айтылат маалыматта. Аталган жагдайда кылмыштын курамы бар экендигине байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, блогер Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ошондой эле УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев да блогер Ырыс Жекшеналиев тараткан видео боюнча сурак бергенин Ички иштер министрлигинен билдирди. Белгилей кетсек, 14-августта блогер Ырыс Жекшеналиев Политузник деп аталган баракчасына Абдил Сегизбаевдин жетим тоонун казылышына каршы видеосун чыгарган. Ысык көлгө чөккөн 4 жашар кызды издөө токтотулду. Ал 24 күн изделди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан маалымдашты. Издөө иштери сууга чөгүп кеткен адамды издөөнүн 20-күнү токтотула турган куткаруу жана издөө иш-чаралары жөнүндө жобонун негизинде токтотулат деп айтылат маалыматта. Куткаруучулар жана суучулдар 24 күн бою издөө иштерин жүргүзүштү. Суучулдар 20 метр тереңдикке киришти. Көп сандаган куткаруу топтору тартылды. Алар көлдүн үстүндө, астында жана жээгинде издөө иштерин жүргүзүштү, бирок натыйжа болгон жок деп кошумчалашты. Кыздын үй бүлөсү куткаруучулары жок жапайы пляжда эс алгандыгын, муну менен коопсуздук эрежелерин бузгандыгын, ал күнү аба ырайы начар болгонун билдиришти. Эске сала кетсек, 4 жаштагы кыз үстүбүздөгү жылдын 18-июлунда Чырпыкты жана Тор айгыр айылдарынын ортосундагы пляжда сууга чөгүп кеткен. Кыз матрас баллондо калкып жүргөн маалда катуу шамал болуп толкун агызып кеткен. Баткенде жапайы кара куурайды жок кылуу иш-чаралары жүрүүдө. Баткен облус аймагында МАК 2022 иш-чарасынын 2-чи этабы жүрүп жатат. Анын алкагында Лейлек райондук милициясы Бешкент айыл аймагындагы жапайы кара куурай өскөн жерлерди тактап, жеринде өрттөп жок кылышты. Аталган аймакта жалпысынан болжол менен 400 килограммдай жапайы кара куурай өсүмдүгү өрттөлүп жок кылынды. Белгилей кетсек, өткөн жумада Баткен районунун аймагынан 9 гектар жер кароого алынып, 2200 килограммдай жапайы өскөн кара куурай жок кылынган. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Зардалы айылына интернет жетти. Баткен районунун эң алыскы тоолуу Зардалы айылына интернет жетти. Бул тууралуу Кыргыз интернет коому маалымат таратты. Аталган ишкана алгач Зардалыда күн панелин орноткон. Ал айылдын Чакан мектебин электр энергиясы менен да камсыз кылган. Натыйжада айыл интернетке туташтырылган. Интернет желесине туташтырууда ЮНИСЕФ уюму колдоо көрсөткөн. Мектептин интернетке туташуусу окуучулардын райондук же шаардык мектептер менен байланышта болуп, сапаттуу, заманбап билим алуусуна өбөлгө түзөт деп
деп белгиленет маалыматта. Райондук администрациянын маалыматында Зардалы айылы район борборунан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айылда 200дөн ашуун калк жашайт. Алар негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Белгилей кетсек, буга чейин тийиштүү мамлекеттик органдар Зардалыга интернет жеткирүүгө техникалык мүмкүнчүлүктөр жок деп келишкен. Бул боюнча Баткен райондук администрациясынын жетекчилиги менен байланышканыбызда алар айылга кабелдик интернет эмес, Wi-Fi зымсыз интернет коюлганын билдиришти. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова таныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.